китеп борбору боюнча бизге азыр Бегай эже бардыгын сонун түшүндүрүп берет. Азыр бардыгыбыз биргеликте кунак болобуз. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Кош болдук. Кош келиңиздер. Азыр эже айтып өтсөңүз, бул Дем китеп борбору эмне болуп ачылып калган, идея кимдинге таандык, кайдан жаралды? Негизи ушул Демдин ачылганын ачылыштан бери аябай көп жолу кайталап айтып келатабыз. Өзүнчө эле бир санжыра айтып аткандай эле сезилет. Бирок чындыгында ошондой, муну шашпай айтып отурса өтө көп бир убакыт алышы мүмкүн. Себеби чындыгында бир кызыктуу ачылыш таржымалы бар да. Бирок мындай кыскача айтканда, биздин азыр бүгүн 21 ачылып иштеп атканыбызга туура 4 ай болуптур да. Баягы салтанаттуу ачылыш 20 ноябрда болгон. 20-21 2 күн бөлүп ачканбыз. Анан кийин мынакей бүгүн ошол 4 айдын жүзү болуптур иштеп атканыбызга. Эң мени сүйүнткөн, кубанткан нерсе, биз ачылардан мурун ушул жерге эмгегин короткон, күчүн сарптаган байкелер кандай тилек кылып, кандай кыялданса, так ошондой иштеп атат окшойт да, менин оюмча. Ошол кубантат. Балким кээ бир кемчиликтер болушу мүмкүн, же биз күтпөгөн бир моменттер чыккан болушу мүмкүн. Бирок жалпылап айтканда, баягы байкелердин ниети эмне болчу? Жаштар үңүлүп китепке башын салып китеп окуп отурса деген тилек эмес беле? Ошол тилек 100% орундалды. Себеби эртең менен эшикти ачып кирсең, чындап ошол көрүнүштү көрөсүң да, өзүнчө эле бир сонун көрүнүш, жүрөгүң жылыйт. Китептерин колуна алып жаштар эле эмес, ошол китеп деп китепти сүйгөн окурмандар келип китеп окуп атканын көрсө, ошондо демек туура эле багытта бараттырбыз деп ойлоп калабыз да. Жакшы, эң сонун. Ичине кирелиби? Ооба, келиңиздер, бардыгын көрсөтүп чыгалы. Достор, азыр ичин көрдүк, аябагандай сонун экен. Сиздерге терең ыраазычылык, ушундай жаштарга сонун борбор ачып, мүмкүнчүлүк шарт түзүп берип атканыңыздарга да. Анан азыр эжекебиз ушул негизи эле ушунун баардыгын ойлоп табуу идеясы кимге келгени, жана канча мүнөттөн бери иштеп башталганы жөнүндө айтып өттү. Азыр болсо идеясы кимге таанды, ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Ооба, негизи эле ушундай го, сонун бир жаркын идея пайда болгондо, бул идеянын ээси кимкен деген кызыгуу, же болбосо бул жака бизге меймандар келгенде сөзсүз түрдө кожоюнуңар кана деп ушундай көп суралат. Бирок биз дайыма жооп беребиз, бул жердин бир кожоюну жок, определенный бир киши ачканы жок деп түшүндүрөбүз. Бул нерсе, бул долбоор көп кишинин салымы бар долбоордо. Биздин байкелерибиздин бири Ахмет Макаев ушул идеясын берди десек туура болот. Ал Бишкекке барган бир учурунда китеп дүкөндөрдүн бирөөсүнө кирген экен дагы, ошол жерде ушундай столдо чай ичип, окурмандар китепти талкуулап отурган экен, жаш эле кыздар. Ошол нерсеге өтө таасирлениптир да. Азыркы жаштар да ушинтип китепти талкуулашат экен деп таасирленген экен дагы. Анан бул жерде өзүнүн жакын саналаштары, достору, тилектештери бар да, ошолорго сунуштаган экен. Келгиле, күч бириктирип, бир Каракол үчүн дагы, шаар үчүн, жаштар үчүн, шаардын тургундары үчүн ушундай бир борбор ачсак кандай болот деп, анан колдон буттан алышты. Эң сонун нерсе деп, бул нерсе өткөн жылдын февралында башталган, ошондо 1 жылдан да ашып атпайбы? Идеясы башталып, андан соң экинчи кадам ошол дизайны болгон экен. Себеби дизайнды белгилеп алгандан кийинки кадамдар жеңилирээк болмок экен да. Ошондуктан дизайнын белгилегенден кийин дагы өздөрүнүн материалдык дагы, физикалык дагы күчүн ошол жерге сарптап атышып, азыр мынакей ушул абалга жетти. Кийин бизге бияка келген меймандар айтышат, илгери совет учурунда бул жер деген биздин байкелердин бирөө айткандай, кыргын бар, кыргын кафе, ушундай баягы уруш мушташ уюштурулган бир бар болчу экен, ресторан сыяктуу жер болчу экен. Анан ошол күндөрдү көрүп калган адамдар келип айтышат да, аурасы дагы өзгөрүптүр, жада калса ошол жердин деп. Анан силер байкасаңыздар, бул бир жер төлөө да. Бир илгери бул мейманкана болчу, ошонун асты жер төлөө.
баягы бул жерде деген окуу жайлар бар тегерегибизде. Ошол окуу жайлар кандай склад сыяктуу колдонушкан да, кампа сыяктуу. Анан ошол кампаны баягы орустарда дальновидный деп коет го. Байкелерибиз өтө мындай дальновидный экен. Алар келечекке карай көрө билген экен. Ушул жердин багын ачса болот деп анан ижарага сүйлөшүп, кийин мынакей ошо мен айткандай өз күчтөрү менен деп мен баса белгилейм. Себеби алар күндүзү өзүнүн негизги кызматтарында жүрөт. Бирөө ошол облгаиде, бирөө мектептин директору, бирөө мектепте мугалим, бирөөнүн өзүнүн жеке бир ишмердүүлүк менен алектенет. Ошолор күндүзү өзүнүн жумуштары менен жүрөт дагы, түштөн кийин кечке жук келишет. Таза кийимдерин чечип, баягы чаң баскан рабочий кийимдерин кийгенде эле алар бир рабочий сыяктуу көрүнүп калат. Ошентип ушул жерде силер көрүп турган бардык нерсени өз колдору менен жасашты. Анан кийин мынакей сонун жаркырап эле калды, бага ачылды. Имараттын өзүнүн да бага ачылды. Дегенмен бул жерде аябай кандай сонун китептер бар экен, кызыктуу, ар түрдүү багыттагы китептер. Ушул китептердин кантип чогулттуңуздар? Бул да аябай бир сонун бир акция болуп кетти да. Биз ойлогондон да жакшы болуп кетти. Биз баягы өзүбүздүн жакынкы кандай десем, круг жарыяладык. Ушул жерге чогулган баарыбыз ар бирибиз өзүбүздүн WhatsApp группаларга, досторубузга кадимкидей эле чалып, ушундай бир борбор ачылганы турат, бөлүшкүлө, алып келгиле, жеткиргиле деп. Анан кызыктуусу Караколдон эмес, Бишкектен көбүрөөк китеп чогулду да. Бишкекте да өзүнөн өзү эле ыктыярчылар табылып калды бизге. 2 пункт белгилеп койдук. Мына ушул жерлерге китептерди алып топтосоңор болуп, анан бир топ топтолгон сайын бияка жеткирип турушту. Ошентип эле чогулуп калды. Бул биз өзүбүздүн акчага сатып алган китеп бир 100 чамасында эле китеп да. Азыркы тапта азыр ушул жерде 3000ге жакын, 3000ге чукулдап калды. Китеп турат. Ошонун 98% десем жаңылышпайм, 98% элден чогулган китеп. Бул деген эмне деген сөз? Ар бир ошол китепти жиберген жарандын салымы бар да ушул долбоорго. Ошондуктан мен дайыма ушул ойду жеткиргим келет Каракол тургундарына. Баягы бул демдейсиздер, бирөө ушундай китепкана ачыптыр эмес, биздин шаарда сонун китепкана ачылыптыр. Биз ошол китепканага баарыбыз ээ бололу, баарыбыздын китепканабыз деген ойду сиңиргибиз келет. Ошол нерсе ойда сиңирип калды окшойт азыр эл арасына. Аябай сонун. Бул азыр биз эмне болгон бөлмөдө же залда турабыз? Бул ошо биздин негизги окуу залыбыз. Өтө деле чоң эмес, чакан, бирок ошол чакандыгы менен балким баягы мындай ыңгайлуу, жайлуу, ооба. Анан эске алган нерселер ошо жылуу болуш керек деп, анан жарык болуш керек, баягы китепти көз окуганга ыңгайлуу болуш үчүн. Анан китептерди табууга оңой болсун деген максатта негизги жанрлар боюнча бөлгөнбүз. Мисалы үчүн, ошо менин аркамда көркөм адабият, орус тилинде, тилекке каршы кыргыз тилинде контент азыраак болгон үчүн бир текчеге батып турат азыр китептер. Ал эми орус тилиндеги көркөм адабият ташып баратат десем да болот, батпай баратат. Так биздин маңдайыбызда англис тилинде жана бир аз аралаш дагы башка тилдер бар. Кытай, Корей, түрк тилинде китептер бар. Ушул англис тилинде көркөм адабият. Бул дагы өткөн жума ушул астындагы текче бар болчу. Өткөн жума үстүндө текчени коштук, себеби көбөйүп үстүнө коюп баштаганбыз да китептерди. Андан сырткары мен өзүмө жаккан бөлүм бар бул тарабында. Бейне деген личность деп коет, автобиография, нон-фикшн, адамдын жашоосун, өзүнүн мемуарлары, ошондой бир адамды, анын жанында эле өлкөлөр деп бөлдүк. Ар бир өлкөнүн жанагы өнүгүү тарыхтары азыр аябай актуалдуу болуп атпайбы? Ушундай мотивация бир адамга эмес, бир жалпы өлкөгө мотивация бере турган китептер да. Андан сырткары могу жерде дагы дароо айта кетейин, эгер катар кете турган болсок, могу бир айда бекер деген ак текчебиз турат. Баягы биз соц долбоор деп ачылганыбызга ошого жооп бериш үчүн социалдык долбоор ар бир окурмандын ушул жерге келип китеп окууга мүмкүнчүлүгү болуш керек.
Албетте биз мен кийинчерээк айтып берем, сары чөп кат деген системаны ишке киргизип атабыз. Ал система боюнча акча төлөп окушат да. Ар бир китепке мындай символический акча 1/10 бөлүгүн төлөп окушат. Бирок ар кандай болушу мүмкүн. Балким окурман жанына акча салбай келгендир, балким баягы жолоочу болуп ушу караколго бир эле жолу кетип кала турган. Ошондуктан биз мындай ойго токтолдук. Сөзсүз түрдө бир текче болуш керек, ал жерде бекер китеп болуш керек. Биз бул китептерди ай сайын алмаштырып турабыз. Мисалы үчүн февраль айы башка китептер болчу, январь айында азыр ушул китептер. Анан бул мындай подсказка айтам мен окурмандаргачы, лайфхак деп коеюнчу. Эгерде ушул жерди аңдып окусачы, бир жыл бою бекер окуй берсе болот да китептичи. Анткени ай сайын алмашат да. Ошол. Андан сырткары мынакей балдар бурчу. Балдар бурчу дегенибиз менен кээ бир китептерди өзүбүз деле окубуз келет ушул жерденчи. Баягы 12 жашка чейин балдар бекер окушат. 12 жаштан кийин балдар дагы өздөрү дагы китепке акча коротконду үйрөнсүн деген максатта, аларды көндүрүү максатында 12 жаштан кийинки балдарга акча төлөп окушат. Жана мен айткандай эле өтө мындай кымбат эмес китептердин баалары. Бул ошол бурч. Анын жанында саякатчы китептер деп турат. Көрүнүп атса керек сиздерге. Саякатчы китептер да аябай кызыктуу текче. Байкасаңыздар башка текчелерде баардык китептерде сары наклейка чапталып турат. Бул кандайдыр бир деңгээлде ушул демге тиешелүү экенин билдирет да. Демдин окуу залынын фондуна тиешелүү китептер. Ал эми тигил китептерде ошондой наклейка жок. Демек ал баарына тиешелүү. Бул деген идеясы сен үйүңөн окуп бүткөн бир китебиң бар. Болду, мен аны экинчи окумайм деп ишенсең, бул жерге алып келип, аны таштап ордуна башка китепти алып кетсең болот да. Мындайча айтканда, ошо саякатчы китептер, булар саякаттап жүрө берет, колдон колго өтүп, ошо андан сырткары мынакей архитектура, ден соолук, ошо билим берүү, педагогика текчеси дагы мындайча айтканда кыймылдап турган текчелердин бири. Мугалимдер келет, окуучулар, педагогика факультетинде окуп жаткан студенттердин сүйүктүү текчеси десем болот. Алып колдонушат да. Андан кийинки мына үй бүлө, балдар психологиясы анын жанында. Ошо айланып келип, анан кайра көркөм адабият. Анын аркы бетинде чакан сатуу бөлүмү бар. Кошумча эме кылдык да. Сунуш, окуп эле эмес, сатып алгысы каалаган. Бирок азыркы тапта биз баягы поддержка отечественного производства дегендей ой менен Кыргызстандагы басмаканаларда чыккан китептерди сатууга койдук. Бирок бара-бара кеңейет, Россиядан да башка жерден китептерди алып келип сатып баштайбыз. Ошол. Анан албетте мотивация, психология, руханият дегенде бөлүмдөр бар башка жакта. Аларды ошо элге көрүнгөн жерде, эң доступный жерге койгом, себеби ошол жер суроо талап да чоң да ошол бөлүмдөр. Дегенмен айтсак, бул эмне болгон бөлмө? Кандай иштер аткарылат бул жерде? Ушул бөлмө негизи кызыктуу бөлмөлөрдүн бири. Себеби бул жака бут кийимди чечип кирет. Ушул босогодо туруп эле биз өзүбүзчө бир иликтөө жүргүзүп беребиз да. Бут кийимди чечип киргенге даяр болгон адамдар бар экен, даяр болбогон адамдар бар экен. Кээде ушул жерде туруп 15 мүнөт ойлонушат да бут кийим чечип. Бирок биздин оюбузда ошо шузлess зон деп коет го. Бут кийимди чечкенде адам жерге жакын болобу, кандай таманы менен жерди сезеби, өзүнчө бир атмосферасы бар да бул жердин дагы. Кичинекей балдар биякта жакшы көрөт, жерге тоголонуп ойношот. Мисалы бул тренинг зона деп шарттуу аталганы менен тренингтер гана эмес, ар кандай иш-чаралар уюштурулат. Мисалы семинарлар, воркшоптор мугалимдер үчүн же башка ишкерлер үчүн ар кандай жааттагы, мисалы үчүн акыркы иш-чараларды эстесем, адамдарга биринчи жардам, медициналык жардам берүү боюнча ачык мастер-класс ошол жерде бардыгы демонстрация менен. Китеп көй каракол деген китеп клубу бар. Ошонун кезигүүлөрү, жолугушуулары жекшемби күндөрү ушул жерде өтөт. Алар дагы жерге дагы жакын болгулар келип, бул столдорду игнорировать этет дагы, жазыктарга жерге отуруп алышат. Балдарга, кичинекей жаштагы балдарга жомок окуу боюнча куурчак театры, кечкисин жаштарга багы китеп окуп бүтүп, анан үйүнө кетердин алдында
кино коюп беребиз, кээде кино кечелери болот, оюн кечелери болот. Мисалы мафия дегенде көп сүйүүчүлөр мафия оюну ошондой десең тартылып келишет ага дагы. Анан эң биринчи жолу ушул бир оюн кечесине келип ага чейин демди көрө элек экен. Анан ошонун аркасы менен китептерди байкап көрүп, көзүнө жакшы көрүнүп, анан китеп окуп калган дагы жаштар бар да, ошондой дагы. Ошол андан сырткары бул жерде баягы өзүбүздүн дем коуч клуб бар, ошонун семинарларын өткөргөнгө аракет кылабыз. Анан бизде мындай тамаша иретинде өзүбүз сөз таап алганбыз, отко киргизүү деген. Биз ошо Караколдун мисалы үчүн мектеп мүдүрлөрүн отко киргизгенбиз. Бул деген сөз эми кандай мынакей ушундай бир аянтча бар, колдонгула, бир билим берүү жаатындагы платформа катары колдонсоңор бул биздики эмес, бул жалпыбыздыкы деп ошол нерсенин натыйжасында азыр чындыгында ушу мектептер чалат. Биз эртең же ушул жуманын ичи барабыз, бошпу, бош эмеспи. Анан жакында эле бир эжеке келип, мугалим ачык саатты класстан өткөргөнчө ушул жерде өткөрөм деп өткөрүп кетти. Окуучулар таасирленди. Биздин тилегенибиз, кыялданганыбыз так ошол болчу да. Мисалы үчүн элестетиңиз, сиз күндө эле класста сабак өтүп отуруп, анан бир башкача бир жерге барып сабак өтсөңөр, ошол сабак эсиңерде калат го. Ошол себептен биз ошондой сунуш киргизгенбиз, ушул жерде колдонгула деп. Андан сырткары бир Караколдо бир уюм бар. Уюм эмес, мындай чакан круг, астрономияга кызыккандардын клубу. Алар да ушул жерге келип уюштурушат өздөрүнүн бир жолугушууларынчы. Бизден ошентип элге пайдабыз тийип турса, могул жер ушу кичинекей бөлмө ошол жасалган максатына жетип атса, демек биз сүйүнөбүз гана. Эң соң ушундай шарттар түзүп беришти. Анан буну сөзсүз түрдө жайылтыш керек да, башка жерлерге да. Анан ушул жаатта кандай иштер аткарылып атат же пландалып жатат? Мисалы Караколдо эле эмес, балким жакынкы айылдарга же болбосо жакынкы райондорго дагы өзүңүздөр ачыппы же ачабыз деп кызыккандар чыкса жардам кеңеш бериппи, иштер жүрүп атабы? Туура, негизи бир шаарга Каракол сыяктуу чоң эле шаарда эми ушундай чакан кетепкана аздык болуп калат экен да. Саны боюнча дагы, анан аянты боюнча дагы биз кеңейсек дагы баары бир батпайт да. Өзүңөр байкасаңыздар керек, ошо ар дайым бул кадимки абалда ушул бүгүнкүдөйчү. Анан саны боюнча да көбөйүш керек экен. Биздин кыялыбыз дагы эле балким ошол да орундалаттыр. Мисалы үчүн Караколдо мындай район болуп бөлүнөт да, ошондой Дем Кашкасуу, Дем Восход, Дем Нефтяник кылып ачса, эң сонун болмок да. Мисалы үчүн алыскы райондон келе албай аткандар болуп калышы мүмкүн. Ал эми жакынкы айыл райондорду алсак, ал жерлерде ушундай. Мисалы үчүн жуманын аягы, апта аягында келип китеп окуп кеткендер бар да, жакынкы айылдарданчы. Анан алар да кыялданат, ушундай нерсе айылда болсо, бияка келүү кажети калбайт эле, аларга жеңилирээк болмок, көбүрөөк барып турганга мүмкүнчүлүк болмок да. Ошондуктан биз эми могу демдин ачылуу жолу эч кандай мамлекеттен жардам күтүп отура бербестен же кандайдыр бир чет өлкөлүк гранттарга жазып ал деле жакшы нерсе, бирок ошондой ыкмаларды колдонбой туруп бир канча адамдын күчүн бириктирип туруп көрсө ушундай нерсени ишке ашырса болот экен деген өзү бир мотивация болду. Биринчиден өзүбүзгө, анан башкаларга дагы да. Анан бизге Нарындан, Баткен, Таластан, Бишкектен группа болуп келип кеткен коноктор болду. Өзүнчө мотивация алып келди. Бул биринчи орунда өзүбүзгө, анан башкаларга бир тастыктоо болду да. Демек ушундай жол менен деле бир аракеттерди аткарса, ишке ашырса болот экен. Ошондуктан менин оюмча бир түрткү болуп ар бир айыл ачып баштаса болот. Бул кыймыл аракеттер жүрүп баштады. Биздин Дем командасы, Мариямбек Жумалиев деген байкебиз бар, ал ошо Демдин презентациясын таанытат. Ал байке айылдарга барып баштады. Айылдарда ошол Демдин ачылышы тууралуу презентация өткөргөндө ошол жердеги чоң байкелерге бул нерсе ишке аша турган нерсе экен, кандайдыр бир
мындай сыйкырдуу нерсе эмес экенин жеткирип келет да. Жакынкы айылдарга ошентип барып келдик бир нече жолу. Анан биздин дагы мындай оюбуз, тилегибиз бар, ушундай тур кылып да, тур сымал өзүбүздүн командабыз менен чогуу көлдү бир айланып келип, андан кийин балким чакырышса башка областтарга барып. Бирок мисалы үчүн өткөндө нарындан чалышты, имарат маселеси чечилип атат. Биз кандай кадамдарга барсак болот, ушундай бир борбор ачалык дегенде, биз ошо өзүбүздүн башыбыздан өткөн нерселерди эске алуу менен сунуштадык. Мисалы үчүн жана мен айткандай дизайн экен. Себеби бул долбоордун үстүндө көп киши иштейт, 5 киши болсо 5 башка пикир чыга берет го. Ошондуктан бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт го. Дизайнер, кесипкөй дизайнерге тапшырып, биринчи дизайнын чийдирип алсаңар, өтө жеңил болот экен да, алдыга жылыш тезирээк болот экен. Ошону биринчи ошону сунуштадык. Колуңардан келсе бир дизайнын чийдирип алгыла. Анан кийин бара-бара китеп топто кыргыз эли берешен го, каякта эмне бир сонун иш болуп атса колдонбуттан алабыз. Китеп топтолот экен оңой эле. Жана могу биз айткан 10/1 бөлүмүн төлөп китеп окуу деген дагы аябай берекелүү болот экен. Биз башында буга ишенген эмеспиз. Бул кандай тыйын түшө берип, алга жаңы китеп алганча качан депчи алып баштадык. Бир эмес 3 жолу заказ кылдык. Ушул жерге мынакей ар бир окурман отуруп акысын төлөп атпайбы? Ошол акысына топтолгон акча, тескерисинче ошол акча берекелүү болот экен. 3 жолу китеп алдырдык, толуп келатат. Бул эми өз демдин өз күчү менен толгон китептер да. Телефонун дегайме ишиңиздерге ийгилик Кудай буйруса, башка филиалдарды ачсаңыздар да ошол жактан барып жолугуп, кыргыз элине, кыргыз жаштарына мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жүрө берели. Рахмат. Чоң рахмат, силерге да рахмат. Достор, биз азыр дем борборунда толугу менен таанышуу иштерин жүргүзүп бүттүк. Аябай таасирленип турам, себеп дегенде активдүү байкелер, жаштар чогуу эле ошондой бир шартты түзүп берип, канчалаган жаштарга, бөбөктөрүбүзгө, мугалимдерге жардам болуп атат да. Буну ойлойм, ар бир облустун активдүү жаштары болобу, байкелер болобу, бардыгыбыз үлгү алып, баягы жакшылыкка жарышуу иштерин жүргүзүшүбүз керек деп ойлойм. Будан дагы сонун борборлорду ачалы Кудай буйруса. Барыңыздар саламат болуңуздар.